Ассаламу алейкум туугандар. Сиздердин назарыңыздарга ушундай жалгыз турган өтө кооз жерде жалгыз турган жеке үй сатууга чыкты. Эски болгону менен арзан үйлөрдү сурап аткандарга жери өтө чоң. Мурунтан иштетип келген 80 сотик экен ушундай. Бирок аз кагаз түрүндө сөзсүз 80 чыкпайт. Сөзсүз чыкпайт. Бирок ошол чегарасында калган, 80 сотик чегарасы калган, кагаз түрүндө азайткан налогдон качып. Эми налогдон качканда эле пенсионер экен, пенсионерлер өтө эле көп налог төлөбөйт. Там башы түнүкө менен толугу менен кагылган достор. Көрүңүздөр, мынакей киребиз. Жаңы баня салынган, жаңы банясы турат, мынакей. Сол жагындагы. Тетиги туалет сыртында бар, мына баня бар. Эми үйдү айта кетсек, үй 2 жылдан бери кароосуз калган. Үйдүн там башы, анан кире бериши мынакей видеодо көрүп турасыздар. Киргенде ушундай прихожка бар экен. Прихожкасы ичинде ар кандай шаймандары бар. Бул нерселер сөзсүз чыгып кетет. Эми мына отункананы караңыздар. Отуну менен кошо калтырып сүйлөшсө болот. Үйдүн ээси жоуш кемпир жалгыз бою үйдүн ээси болуп эсептелет. Кагаз түрүндө үй жакшы жерде жайлашкан эмеден чекеликте. Печкасы көрүнүп турат. Ичинде суу бар. Мынакей бул зал катары колдонгон спальня экен. Бирок бул өзүнчө зал. Негизи бул спальня. Туугандар, мынакей жатакана. Көрүңүздөр. Үйү эски болгону менен таптаза, татынакай сакталып турган мезгил. Бул мынакей кухня. Кухняда мындай айтканда жери чоң, местасы чоң, квадраты чоң. Эми кухнядан нары кетсек, бул печка кирпич менен. Бирок отопление эмес, үйдү толугу менен ушул печка ысытат. Толугу менен ысытат. Суу бар, кранда суу бар, үйдө суу бар. Туугандар. Мынакей. Эми азыр комнатага киребиз. Көрүңүздөр. Обойлору чапталган, жакшынакай. Мынакей чоң зал деп айтсак болот ушуну. Негизи ошо зал катары колдонот экен. Залга чоң дивандарды коюп коюптур. Залдын артында дагы бир сиздер үчүн жатакана бар. Пол тактайларына карасаңыздар, лиственницадан жасалган эски, жакшы, мыкты, катуу, сапаттуу тактайлардан жасалган. Спальный комната өзүнчө кичинекей болгону менен бир адамга ылайыктуу, кенен эле уктап жатып турса болот, туугандар. Мынакей көрүңүздөр. Көрүңүздөр. Эмеректери сөзсүз кетет, алып кетишет же сиздерге кичинекей акчага сатып жибериши да мүмкүн. Сиздерге керектүү эмеректер. Калганы калат. Туугандар. Бирок муну жазда көчөгө чыгарып иштетсе боло турган креслолор бар экен. Кайра алып кирип кое турган. Эми дворду айта кетсек, мынакей двор, бул көчөдөгү туалет, сырттагы туалет. Бул жаңы салынган баня, баня зыңк экен. Баня зыңк, печкалар салынган. Мына банянын өзү азыр 180 000 рубль менен бүтөт да. Печкасы эле 60 000, 70 000 турат. Печкасы эле. Эң азы, эң арзан жукат эмеден жасалган. Мына брустан жасалган баня өзү примерно 150-180 000 турат. Эми көрүңүздөр, мына баняны мындай эле 200 000 эсептеп койсо болот да, жаңы салынган. Ал баня салам десеңиз деле 200 000 акча кетип калат. Бул даяр баня, мынакей печкасы менен, багы менен. Печка эски көрүнөт, бирок бул печканы 5-6 жолу колдонгондон кийин ушундай болуп калат акыбалы. Бул баня менимче 1 жыл иштеген. Көрүңүздөр. Эми банянын сыртынан чыксак, мынакей, бул жери огород кылып картошка тиксе болот. А мына жерди көргүлө. Мына сарай, кичинекей сарай. Эми жерди көргүлө. Жерде чеги жок да. Тетиги дарактар токойго чейин жер. Эч ким бир темке дебейт. Бул негизи өзү 1 гектар эле жер.
Бул кемпир айтышы боюнча 80 сотик дейт, бирок мен эсебим боюнча бул 1 гектардан ашат. Бир дагы адам келип бир нерсе дебейт. Алып иштете бергиле туугандар. Кимге керек болсо, кыргыз жарандыгы болобу, Кытай жарандыгы болобу, айырмасы жок. Алса болот. Бул үйдү 320 миң рубльга тез арада сатыш керек деп айтты туугандар. Кимге керек болсо чалгыла. Жери түптүз, чоң, тамбашы түнүккө, үйү жыгачтан жасалган, үйү жалгыз турган, жайка турган, суу бар, электричество бар, мындай өзүнчө погрептер, момундай акурлар бар экен. Туугандар, бул деген кандай десем сиздерге, азыр 300 миңге эмне берет? Мен мына бука ташып атам, адамдар бияктан буканы алып туруп 2 буканын акчасы эле болуп калат экен. Кыргызстанга барса, мына суу көрүңүздөр, насос менен иштейт. Эгерде поливка суу керек болсо, ушул жерден тартып берет, колодецтен сууду. Терезесин момтуп жаап койгон себеби бар. Бул кыш күнү өтө пайдалуу, суук болбойт. Оң жерлери чөп өсүп басып кеткен, бирок биздин туугандар жалкоо эмес, билет мына жерди кантип иштетишти, кандай мыналарды, отторду, чөптөрдү жок кылганга. Туугандар, эми көрүңүздөр туугандар, кимге жакса кайрылыңыздар. 320 миңге азыр эмне берет? 320 миңге азыр 320 миң эле берет, башка эч нерсе бербейт. Мына малина өсөт, малина көргүлө. Туугандар, видеону көрүп, кийин лайк баскыла, сураныч. Анан видеону мүмкүнчүлүк барыча таратып койгула группаларга. Канча көп таратсаңыздар, ошончо биздин кыргыз туугандарыбыз үйдү көрүп, балким аларга жагып, алар үйлүү болуп калат. Сиздер жөн эле бир жөнөтүп койгонуңуздар үчүн. Анан видеону алдын ала көрбөй туруп лайк баспагыла, жакты деп баспагыла, себеп YouTube өтө акылдуу. YouTube акылдуу, канчалык акылдууну кээ бирки адамдар билбейт. Ошон үчүн ал сиз кинону көрбөй туруп лайк бассаңыздар, сен көрбөй туруп лайк бастың деп кайратан ошол сиз көрбөгөн эсепке киргизип коет. Канча көп көрүшсө адамдар, ошончо сиздерге пайдалуу деп ойлойм. Мага кандай десем, лайк үчүн эмес, эл көрсүн деп ошол лайкты бастырсаңыздар, башка элдер дагы көрөт. Көрүп туруп эч болсо жарымына жетип туруп көрсөңүздөр болот туугандар. Мына отундар калат сиздерге туугандар. Отундар калат. Мына мелочевка алып кетсе керек, мына распылительдерди, мына газ плита калат. Менимче. Кыскасы тууган, 320 миңге азыр 1 сотик жер дагы берилбейт. Кыргызстанда болобу, каяктан болобу. Амно жерде бир үй чоң жери менен издеп жүргөн адамдарга 320 миңге алам десеңиздер, чалгыла туугандар, ушул үйдү мен сиздерге алып берейин. Кыргыз жараны болобу, өзбек жараны болобу, орус жараны болобу. Пластик терезени көрдүңүздөрбү? Терезе пластик туугандар. Бул үйдө 1 жыл жашаптыр. 1 жыл жашабаптыр. 1 жыл. Азыр айтты аныгыны. 1 жыл жашабаптыр. Калганы азыр мынакей тактнака эле сакталып турат. Мындай эски түскү ковриктерди сиздерге кереги жок деп ойлойм. Бул суу, стиральный машинканы улаганга суу чыгарып койгон кир жууч машинка. Мына мынакей эми үйдү көрдүңүздөр. Акыбалы кирип жаша деген акыбал. Сиздин кандай эмеңиз бар, оюңуз бар, ошону комментарияга жазыңыздар. Жаккан болсо ушундай үйлөрдү тартайлыкпы, жокпу? Кээ биркилер чалып атат 100 миңге үй бар. 100 миңге бар туугандар, интернетте толтура, бирок анын документтери кыйын азыр. Өтө кыйын болуп калды документтер. 100 миңдик үйдү алып документин чуркаганыңар 100 миң акча кетип калат, дагы 200 миң. Бирок анын акыбалы начар болот. Могу кирип жаша деген жүзүм өсүп турат экен, жүзүмдүн жалбырактары чыгып турат, көргүлө. Толугу менен бар жок терезе пластик туугандар, пластик терезе. Эми эмеректерди айта кетсек, бул эмерек кээ биркилери калат, кээ биркилери сиздерге мындай символикалык баага сатылып кетсе керек туугандар. Көпкө сурабайт. Бул үйдү тез арада сатыш керек, кетишим керек дейт. Алуучулар болсо чалгыла, доверенность менен үйдү алып берем, силер келбей туруп эле алып койсоңуздар болот.
каалаганыңызда кийин келип жашап кетсеңиздер болот туугандар. Бул үйдү мен жашаган райондо айылда эмес, жашаган райондо, Алтайский крайда. Көргүлө, кээ биркилер кайсы жерде деп сурайт. Алтайский край бул. Москва эмес. Москвадагылар чалып туруп Москвага чейин канча сагат. Тууган Алтайский край канча сагат эмес, 5 күндүк жол. Туугандар, мынакей көрдүңүздөр. Кирип кенен эле жашаса боло турган үй. Саламатта болуңуздар.